Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Кыргызстан тарыхта биринчи жолу жарандар үчүн улуттук паспорт басып чыгара баштады. Кыргызстан тарыхта биринчи жолу жарандар үчүн улуттук паспорт басып чыгара баштады. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Анын айтымында жыл башында президент Кыргызстанда жарандардын улуттук паспорттарын басып чыгаруу жакында ишке кирерин билдирген. Учкун мамлекеттик басмаканасы үчүн заманбап жабдуулар сатылып алынган. Эми өлкөнүн тарыхында биринчи жолу өзүбүздүн улуттук документтерибизди басып чыгара баштадык. Буга чейин дайыма Кыргызстандын жарандарынын паспорттары чет өлкөлөрдө басылып келген. Бул айрым абийирсиз аткаминелердин, ал турсун кылмыш дүйнөсүнүн. Буга чейин дайыма Кыргызстандын жарандарынын паспорттары чет өлкөлөрдө басылып келген. Бул айрым абийирсиз аткаминелердин, ал турсун кылмыш дүйнөсүнүн лидерлеринин да мыйзамсыз байышына жол ачкан, деди ал. Султанбаев паспорт мафиясы менен күрөшүүгө 1 жыл кеткендигин, бул күрөштүн башында мамлекет башчысы өзү турбаганда майнап чыкмак эместигин жазды. Учурда паспорт мафиясы жоюлду. Муну менен биз мурда чет өлкөдөн буйртма берип 3 эсе кымбат жасалып келип турган мамлекеттин жана элдин акча каражаттарын үнөмдөп калдык. Жыл сайын биз чет өлкөдөн орточо 1,5 миллионго чейин ID карт жана жалпы жарандык паспорттарды буйртма кылчубуз. Канча деген каражаттар абийирсиз адамдардын чөнтөгүнө түшүп турганын элестетсеңиздер, паспорттарды даярдоо дүйнөнүн эң алдыңкы өлкөлөрүндө колдонулган акыркы технологиялар боюнча жүргүзүлөт. Буга чейин Кыргызстандын жасалма паспорттары чет өлкөдө аныкталган фактылар болуп келген жана алардын даярдалган жерин аныктоо ар дайым эле мүмкүн болгон эмес. Эми болсо көп баскычтуу коргоо системасы колдонулат. Коргоо деңгээли боюнча биздин паспорттар дүйнөнүн алдыңкы 10 өлкөсү менен тең тайлаша алат. Андыктан эми Кыргызстандын паспорттарын бүгүнкүдөй сапатта жасалма кылып чыгарууга мүмкүн болбойт, деди ал. Президенттин басма сөз катчысы мындан ары Кыргызстандын жарандарынын бардык улуттук документтери өзүбүздүн өлкөдө басылып чыгарылаарын, 100% мамлекеттин көзөмөлүндө болоорун кошумчалады. Бул мен, атым Султан. Бирок мен жөн гана мигрант эмесмин. Мен бул жака өз кыялым үчүн келгем. Бир эмес 2 жумушта иштеп, ары бери чуркап жетишпей жаткан кезим. Чынында айтсам, апамды сагындым. Дос баламдын үйлүүнүн тоюна да келе алган жокмун. Той топурларга, шернилерге кошумча да бергенге мүмкүнчүлүк болгон жок. Бирок мен өз убагымды жана каражатымды текке кетирбей, туура жака инвестиция кылдым. Максат Сити, бул менин тандоом, бул менин кыялым. УКМК ИИМ тергөөчүсү $5000 чейин пара алып жүргөн. Бишкектин 1-май райондук ички иштер башкы башкармалыгынын тергөөчүсү кылмыш тобунун мүчөсү болгон жана башкалар менен биргеликте адамдарды опузалап акча талап кылган шек деген менен кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Такталганда ИИМдин аталган кызматкери баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү бөлүмдөрүнүн адистери менен биргеликте Telegram, WhatsApp мессенджерлеринде белгилүү чаттарды түзүп, баңгизатын сатып алууну көздөгөн адамдарды атайлап кармашкан. Андан соң бул топ кылмыш жоопкерчилигине тартуу шылтоосу менен кармалгандарды опузалап, кылмыш жоопкерчилигине тартууну айтып коркутуп, $500-дөн $5000 чейин акча талап кылышкан деп айтылат маалыматта. Шектүү 1-май райондук сотунун чечими менен УКМКнын тергөө абагына киргизилген. Комитеттен ушул сыяктуу кылмыштарга кабылган жарандарды 0312 66 04 75 жана 0708 72 28 01 телефон номерлерине кабарлап коюуну суранып, купуялуулукту сактоого кепилдик берерин айтышты. Оштогу көкбөрү чатагы сот 9 кишини камады. Президенттин көкбөрү боюнча Ошто болгон Кубогунун финалдык оюнундагы чатагында милицияга 65 киши жеткирилген. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигине Ош облустук милициясына билдиришти. Ош облустук сотунун чечими менен 9 киши 2 айга камакка алынган. Аларга кылмыш жаза кодексинин бейбаштык беренеси менен иш козголгон. 56 адамга административдик кодекстин негизинде айып салынган. Эсиңиздерге салсак, 31 августта Оштогу Төлөй Канат майданында өткөн президенттик көкбөрү боюнча Кубогунун финалында Оштун достук командасын Таластын ынтымак командасы 2-1 эсебинде жеңип алган. Мындан кийин ал жерде отурган эл калыстын бүтүмүнө нааразы болуп, оюн таласына чуркап чыгып, бир катарлары тез жардам унаасына таш жаадырган, башка нерселер менен да чапканы айтылган. Анын кесепетинен 6 киши жана тартипти сактоо органынын бир өкүлү жабыркаган. Бул окуядан кийин УКМК жетекчиси Камчыбек Ташиев ызы-чууну чыгаргандар жазаланаарын айткан. Алгач милициядан 5 кишиге иш козголоонун билдирген.
Шыкмаматов мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчиси болуп дайындалды. Алмамбет Шыкмаматов мамлекеттик ипотекалык компаниянын башкаруучулугунун жетекчиси болуп дайындалды. Бул тууралуу мамлекеттик мүлктүү башкаруу агенттиги билдирди. Маалыматка караганда Шыкмаматовду бул кызматка аталган компаниянын директорлор кеңеши дайындады. Шыкмаматов 2023 жылдын январь айында Бишкек эркин экономикалык аймагынын жетекчиси болуп дайындалган. 54 жаштагы Шыкмаматов мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы, юстиция министри кызматтарын аркалап, жогорку кеңештин депутаты да болгон. Толубай Бакасовдун ден соолукту чыңдоо борбору. Кытай элдик ыкмасы менен гайморит, грыжа, артрит, остеохондроз, куяң, тиземун, простатит ооруларын дарылоо жана айрыкча улгайган адамдардын кан айлануу системасын жакшыртуу. Мындан сырткары бизде косметология жана ашыкча салмакты кетирүү процедуралары бар. Гайморитти дарылоо ыкмасы мурун көңдөйүндөгү ириңдерди жибитүү үчүн от жагуу, андан соң табигый таза чөптөн жасалган порошок менен ириңди сыртка алып чыгаруу. Грыжа, остеохондроз, тизе муун жана суук тийген ооруларды дарылоо ыкмасы. Ооруган жерге гандин, же жөнөкөй тил менен айтканда дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасоо. Андан кийин от жагуу. От жаккан соң атайын табигый чөптөрдөн жасалган дары майларын шыбап, денедеги токсин, туз жана вирустарды чыгаруу. Дарылоо мөөнөтү болжол менен 10 күн. Келип 100% кепилдик менен ден соолугуңузду чыңап кетиңиздер. Кененирээк маалымат алуу үчүн экраныңыздардагы номерге кайрылыңыздар. Чүйдө турак жай үй өрттөнүп 8 жаштагы бала каза болду. Жаман иш болду. Бүгүн таңда Сокулукта турак үйдөн чыккан өрттөн 8 жаштагы бала каза болгонун Өзгөчө кырдаал министрлигинен билдиришти. Маалыматта аталган там Кайназарова көчөсүндө жайгашкан айтылат. Өрт өчүрүүчүгө 2 бригада тартылып, саат 6:10 чектөөгө алынган. 4 сааттан кийин өрт толугу менен өчүрүлгөн. ЖМКлардын жазганына караганда, үйдү 4 балалуу бүлө ижарага алып баш калкалап келген. Өрт чыкканда үй ээси ойгонуп, 3 баласын алып чыгууга жетишип, 4-сүнө үлгүрбөй калган. Москва эмгек миграциясындагы кыргызстандык аялдар үчүн борбор ачылды. Москва шаарында эмгек миграциясында жүргөн аялдар үчүн Умаяне кайрымдуулук борбору ачылды. Бул тууралуу эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Борбордун эмгек миграциясында жүрүп турмуштук оор кырдаалга болгон кыз келиндерге, алардын балдарына, майыптыгы бар адамдарга жардам көрсөтөөрүн айтышты. Умаяне 17 орунга эсептелген. Аялдарга, балдарга 3 маал тамак аш жана медициналык жардам көрсөтөт. Жыл башынан бери күлчүлүккө 5000ден ашык мекендешибиз миграция жана эмгек мамилелери жаатында кеңеш сурап кайрылышкан. 2023 жылдын 7 айында ата-энесинин камкордугусуз калган жана оор кырдаалга кабылган 41 жашы жетелек бала социалдык коргоого алынды, деди борбордун ачылышына онлайн катышкан эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев. Министр россиялык бизнесмен Георгий Гнатовскийге жана анын жубайы Атыркүл Гнатовскаяга аталган борборду түзгөндүгү үчүн ыраазычылыгын билдирген. Орус Кыргыз өнүктүрүү фонду Оштогу кичи ГЭСтин курулушуна 4,2 миллион доллар бөлөт. Орусия Кыргыз өнүктүрүү фонду Ош облусунун Алай районундагы Гүлчө дарыясына кичи гидроэлектростанциянын курулушуна 4,2 миллион доллар бөлүүнү пландап жатат. Долбоор Алай гидро ЖЧК тарабынан ишке ашат. 9 мегаваттык жаңы ГЭС Алай районунун электр энергияга болгон керектөөсүн 86%га жаба алат. Станцияда заманбап жогорку технологиялуу жабдуу колдонулат. Соңку 6 айда Кыргызстанда бир катар стратегиялык маанилүү мыйзамдар кабыл алынды. Документтер жакын аралыкта гидроэнергетикалык долбоорлорду ишке ашууну тездетет. Фонд четте карап турган жок. Гүлчөдөгү кичи ГЭСтин курулушун соңку 2 жылдан бери Орус Кыргыз өнүктүрүү фонду колдоп жаткан ушул тармактагы 8-чи долбоор, деди фонддун жетекчиси. Аталган долбоорлордун жалпы кубаттуулугу 153 мегаватты түзөт. ГЭС боюнча долбоорлордун жалпы баасы 183,6 миллион доллар. Анын 72 миллионун фонд бөлүп берди. Ар бир долбоор энергетикалык дефицитти кыскартууга жардам берет. Бул ГЭС жакында электр энергиясын берет деп үмүт артабыз, деди Россия Федерациясынын президентинин аймактар аралык жана чет элдик мамлекеттер менен маданий байланыш түзүү башкармалыгынын жетекчиси. Новиков россиялык делегация Кыргызстандын түштүгүндөгү алыскы райондор менен шаарларды кыдырганын билдирди.
Быйыл Кыргызстанда электр энергиясы менен үйлөрдү жылытууга тыюу салынат. Бул тууралуу энергетика министринин орун басары Таалайбек Байгазиев биринчи радионун эфиринде билдирди. Анын айтымында электр кубатын маал-маалы менен өчүрүү болбойт. Быйыл суу аз болду. Ошондуктан электр энергиясы менен жылытууга толугу менен тыюу салынат. Бирок ар бир үй, ар бир керектөөчү өзүнө тиешелүү көлөмдү колдоно алат. Бул болжол менен 5 киловатты түзөт. Электр энергиясы менен тынымсыз камсыздайбыз. Өчүрүүлөр болбойт, бирок ошол эле учурда аны үнөмдүү пайдаланыш керек. Албетте муздаткыч, телевизор, тамак бышырган плиталар иштейт. Ал эми жылытууга күчүбүз жетпейт, деди министрдин орун басары. Байгазиев газ менен жылытууга өтүү мүмкүнчүлүгү бар экенин кошумчалаган. Мандатынан ажыратылган 2 депутат Бишкек шаардык сотуна кайрылды. Жогорку кеңештин мандатынан ажыраган депутаты Фархат Исмаилов Бишкектин административдик сотунун чечимине каршы шаардык сотко кайрылды. Бул тууралуу шаардык соттун басма сөз кызматы 5 сентябрда Азаттыкка билдирди. Исмаиловдун арызы кайсы күнү каралаары тактала элек. Мандатынан ажыратылган дагы бир депутат Фархатбек Алимжанов дагы шаардык сотко арызданганын анын адвокаты Талайгүл Токтокунова Азаттыкка ырастады. Борбордук шайлоо комиссиясы 6 июлда Алимжанов менен Исмаиловдун мандатынан ажыраткан 2 депутат тең мындай чечимге каршы сотко арызданган. Бишкектин административдик соту алардын арызын канааттандырган эмес. Былтыр апрелде Улуттук коопсуздук комитети Исмаилов менен Алимжановдун жогорку билими жөнүндөгү документтери жасалма болуп чыкканы тууралуу БШКга маалымат берилгенин билдирген. Парламенттин сайтындагы маалыматка ылайык Исмаилов Жусуп Баласаган атындагы Улуттук университетти жана юридикалык академияны аяктаган. Ал эми Алимжанов жогорку билимди алгач Ош мамлекеттик университетинде, андан кийин президентке караштуу башкаруу академиясынан алган. Экөө тең дипломдору жасалма деген маалыматты четке кагып, мандатын коргоо үчүн мыйзамдуу кадамдарга бара турганын билдиришкен. Дүйнөлүк банк Кыргызстандагы ири долбоорлорду каржылоого даяр. Дүйнөлүк банк Кыргызстандын энергетика, таза суу, ирригация жана айыл чарба тармактарындагы ири долбоорлорду каржылоого даяр. Бул тууралуу аталган мекеменин Кыргызстандагы кеңсесинин башчысы Навид Накви министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен жолуккан учурда айтканын өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Тараптар Дүйнөлүк банктын 2024-2028 жылдарга өнөктөштүн жаңы алкактык программасы, Кыргызстан менен Дүйнөлүк банктын ортосундагы макулдашууну, энергетика тармагын өнүктүрүү жана дижитал касса долбоору тууралуу сүйлөшкөн. Жапаров Дүйнөлүк банк Кыргызстанга өнүгүүнүн бардык негизги багыттары боюнча олуттуу колдоо көрсөткөн, жеткиликтүү жана ийкемдик каржылоо, техникалык жана экспертизалык колдоо жагынан ишенимдүү өнөктөш экенин билдирет. УКМК Ноокаттын тергөө судьясы чет өлкөнүн жараны экени аныкталды. Ош облусунун Ноокат райондук сотунун тергөө судьясы Байзаков Нурлан Марданович чет мамлекеттин жараны экендиги аныкталды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалыматка караганда Нурлан Байзаков 2016 жылы президенттин жарлыгы менен Кыргызстандын жарандыгын алган. 2021 жылдын 26 июнда ал президенттин жарлыгы менен Чүй облусунун Москва райондук сотунун судьясы болуп дайындалган. Кийин 2022 жылдын 30 апрелинде ротация тартибинде Ош облусунун Ноокат райондук сотунун тергөө судьясынын кызматына которулган. Белгилүү болгондой, Байзаков сотко талапкер катары тандоо процессинде чет мамлекеттин жарандыгы бар экенин жашырган. Бул факты УКМК аныктап чыккан. Мыйзамга ылайык Байзаковдун Кыргызстандын жарандыгынан тышкары башка мамлекеттин атуулдугуда болгондуктан ал сот кызматын ээлей албайт жана ээлебеши керек. 29 августта прокуратура тарабынан соттор кеңешине Ош облусунун Ноокат районунун тергөө соту Байзаковго карата дисциплинардык иш козгоо жөнүндө өтүнүч келтирилген. Чет элдик жарандыгы бар экени аныкталган тергөө соту Нурлан Байзаков экенин Репортер KG'ге өздүк булактар растады. Аны менен бирге президент Жапаровдун 2021 жылдын 26 июнундагы жарлыгы боюнча Чүйдүн Москва райондук сотунун судьясы болуп дайындалгандардын катарында Нурлан Байзаков дагы бар.